Балыкчы шаарында жылуулук менен камсыздоо объекттери текшерилүүдө. Кечээ Балыкчы шаардык мэринин орун басары Аманат Тукунов менен биргеликте атайын комиссия түзүлүп, түнкү рейд иштери жүргүзүлдү. Анда шаардагы жылуулук камсыздоо объектилеринин ишин, жылуулук берилген көп кабаттуу үйлөрдүн жылуулугун жеринен көрүп текшеришти. Акыркы күндөрү күн сууктай түшкөндүгүнө байланыштуу биздин шаарыбыздын тургундарына жылуулук кандай берилип жаткандыгын жеринде көрүү боюнча кыдырып өз көзүбүз менен тиешелүү иштерди сунуштап аткаруу боюнча тапшырмаларды берип, кемчиликтер болсо жеринде тагыш иштерин жүргүзүп жатабыз. Анан ошондой эле быйыл шаарыбыздагы көп кабаттуу үйлөргө жаңы кошулган үйлөр бар, аларды да жеринде азыр көрөбүз. Балыкчы шаардык жылуулук менен камсыз кылуу ишканасынын жетекчиси Мирлан Мамадалиев быйылкы жылуулук боюнча көмүр менен мазут үзгүлтүксүз берилип жатканын, бул үчүн жылытуу мезгилинде 485 тонна мазут жана 1000 тонна көмүр отуну түшүрүлүп, дагы да алынып жатканын айтып өттү. Балыкчы шаарынын мэриясынын тескемесине ылайык жана түзүлгөн графикке ылайык 29 октябрдан баштап кээ бир үйлөр кечирээк кошулду. Бирок ошого карабастан азыр жылуулук жана от казандар толук кандуу берилип иштеп жатат. Бүгүнкү күнгө отундун дайындыгы боюнча электр энергия, көмүр, мазут үзгүлтүксүз берилип жатат. Айта кетсек, бул 9 домдун ички системасы, подвалда системасы толук кандуу 100% алмашылып кошулду. Анан ушуга баса белгилеп кетчү нерсе, бул баягы эскилиги жеткен үй ичиндеги подвалдагы түтүкчөлөрдү дагы алмаштыруу маселеси дагы турат. Ушу маселелерди биз айтып, предписанияларды берип, эскертүүлөрдү берип келатабыз. Бирок тилекке каршы кыш бүткөндөн кийин жай келгенде жылуулук артта калып калып атат, дагы жайында иш чаралар жүрбөй атат. Бул боюнча түшүндүрүү иштерин калк этаж үйлөрүнүн арасында жүргүзүлүп жатат, эскертмелер берилип атат. Бирок баягы жазалган үйлөр дагы бар, жазал элек үйлөр дагы аябай көп болуп атат. Бул жерде дагы чоң маселе бул жана подъездердин, подвалдардын, эшик терезелерин, ошолорду жылуулоо, жаңыртуу маселеси коюлган. Ал маселелер дагы аябай жай чечилип атат. Ушу жашоочулардын өз карамагында турган түтүкчөлөр, эшик терезелер жаңыртылса, Гагаринин, Калинин 35, Гагарин 42, 44, 46 үйлөр ошол жерде жашоочуларды көрсөңүздөр болот. Жакшы жылуу үйдө турушат. Ошого окшоштуруп эле башка үйлөрдү биз жасап бергенге дайынбыз. Ошо үйлөрдү дагы жасап, толук кандуу жылуулук алгандай кылып жасап берсек, кышында кардараларыбыз үйүндө жылуу отурат эле. Жылуу отурса бизге төлөмдөр дагы туура төлөнүп, эч кандай бир нааразычылыктар жаралбайт эле. Текшерүүнүн жүрүшүндө белгилүү болгондой, учурда жылуулук абдан жакшы берилип жатканын, айрым көп кабаттуу үйлөрдүн жылуулук өтүчү түтүкчөлөрү жылууланганын байкаса болот. Сууктан оңдой жылыш жакшы да мынакей. Мынакей бул эмненин себептерин айтып берели. Мынакей бул үйдүкүнчө жеке подвал жасалды, ошондой эле кайра жылууланган. Абдан жакшы мынакей жылый баштаптыр. Жашоочуларыбыз сүйүнүп кубанычтарын айтып жатат. Бул үй 24-жылы менен жаңы кошулду жылуулукка. 2009-жылдан бери вообще жок болчу отопление. Быйыл 29 ноябрдан баштап отопленияны кошту. Абдан жакшы жылып атат чындыгында. Жылуу үйлөрүбүз өзүбүз дагы аракет кылып ошо подвалдан бери жылуулап баарын жылуулап атабыз. Эми подъездибиз дагы жылуу болсун деп эшиктердин баарын уже кодовый замок койдуртуп, баарын уже текшерип, өзүбүз да контролдоп туруп атабыз. Былтыр оңдоого чейин эч кандай үйүбүз жылуучу эмес. Быйыл оңдоо түзөө иштери жүргүзгөндөн кийин жакшы үйлөрүбүз аябай жакшы жылып калды. Абдан чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Биздин балдар бригада келип полный жаңылатпаса көрдүңүзбү? Бул ысык кол карматпай атат. О, жакшы. Муну кармаңыз. Бул циркуляция, суу айланышы оор болуп атат да. Жакшыртыш үчүн бул трубаны жаңыртып койсок, мунуңуз жакшы аркыдай болуп калат бул дагы. Калинина 35, бул 4-чү отканасына 29 ноябрь күнү жылуулук бериле баштады. Көп жылдан бери бул ички системасы, подвалда системасы талкаланган болчу. Бул үйдүн жашоочулары чогулуп, үйдүн ичин, подвалдын ичин бүт
Биз айткандай кылып жасаштык, Кудайым буйрса. Азыр мына өзүңүздөр көргөндөй үйдүн иштери бүт жылуу, жакшы, Кудайым буйрса. Анан ошо башка үйлөр дагы баягы эскилиги жеткен, каралбай калган подвалдар бар, үйлөр бар. Үйдүн ичиндеги мынакей көрсөңүздөр бул жерде жапжарык болуп, сонун болуп турат. Жаңыртып коюшкан үйлөрү жылуу. Анан башка үйлөр дагы ушундай кылып бизге кайрылышса, биз ушундай кылып жардам берип, буларды ушу жылуун берет элек. Белгилей кетсек, быйылкы 2024-жылдын эсебинен жылуулук менен камсыздоого 9 көп кабаттуу үй жана 2 социалдык объект кошулган. Азыркы күндө кеңсенин ичинде жылуулук жыл аябай жакшы берилип атат. Бирдей температурада, баягы кышында ыңгайлуу жылуу кеңседе иштеш биз үчүн дагы. Анан учурдан пайдаланып ушул Балык шаардык жылуулук муниципалдык ишканасына терең ыраазычылык билгизип кетебиз. Анткени ошол жылуулукту үзгүлтүксүз жана деңгээлдүү температурада берип жатат.